Казакстандын мурдагы борбору азыркы Алматы шаарынын мурунку аталышы Верный болгон жана бүгүнкү күндө калкынын саны 1 миллион 8 миңден жогору. Ошондой эле Казакстандын эң чоң шаары болуп эсептелет. Акыркы мезгилдерде Бишкек шаарынан Алматыга атайын бир күндүк турлар уюштурулуп келет. Бүгүн биз дагы эл менен аралашып, туристтик компания менен биргеликте барып, көрсөтүп берүүнү туура көрдүк. Бишкектен түнкү саат 3-тө жолго чыккандыгыбызга байланыштуу жол катап биздин топ уктап кетишти. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаңы гана Бишкектен Алматы шаарынын президенттик паркына келип жеттик. Азыр парк жөнүндө айтып берсеңиз кыскача. Кыскача маалымат айта кетсек, бул парк 2001-жылы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевич Назарбаевдин демилгеси менен 2001-жылы салынган. Бул парктын аянты аябай эле чоң 73 гектар болуп 73 гектар. Мына биз жаңы гана бул Алматы шаарына кирип келе жатканда элдердин көчөдө аз жүргөнүн байкадык жана ошондой эле шаардын аябагандай тазалыгын байкадык. Азыр эми бул паркка кире беришинде турабыз. Алдыда болсо парктын ичине кирип, азыр сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Андыктан алыстабаңыздар. Ооба, чынында бул эс алуучу жайдын аянты аябай чоң жана ар улуттун адамдарын кезиктирүүгө болот. Парктын ичин көрктөндүрүп турган көз жоосун алган бактарактарга суктанып тойбойсуң. Бул паркта эч кандай деле оюн-зоок, аттракциондор жок экен. Болгону биз байкагандан бул жерде ден соолукту чыңдоо үчүн спортчулар ары бери чуркап жатканын көрөбүз. Жана ошондой эле жаштардын келип мына ушул көк чөпкө келип эс алгандарын көрүп жатабыз. Бул жерде эс алып жүргөн жергиликтүү казак туугандар Кыргызстан тууралуу жакшы ойлорун билгизишти. Кыргызстан тууралуу эмне айтса болот? Кыргыздар биздин бауырымыз. Баядан бирге көршү болуп туруп жатырмыз, туруспа? Биримизге барып турамыз. Энди жыл сайын деп айтпайм, бирок 2 жылда бир лет Иссик-Көлгө барып дем алып турамыз. Бишкекте болдум, халкы өтө сондай конак жайлы. Элде энди биз сыяктуу го, энди казактар сыяктуу кыргыздарды. Президенттик паркты көргөн соң метрону көздөй бет алдык. 30 жыл аралыгында салынып бүтүп, 2011-жылы колдонууга берилген бул метро жаш жана кооз метролордун катарын толуктайт. Мына биз азыр бир станциядан экинчи станцияга кетип атабыз. Бул жакта өз негизи 10 станция бар экен. Метронун ичи аябай салкын экен, аябай сонун. Бул жакка кирсең мындай эс алып да калат экенсиң бир жагынан. Анан батыракта жетип болушу керек. Эч кандай жол тыгындары жок. Бул жакта биринчи станциядан экинчи станцияга, мындайча айтканда биринчи райондон экинчи районго жетиш бат элек. Албетте өзгөчө сезимдер болот. Биринчи жолу көрүп аткандан кийин, биринчи жолу чыгып аткандан кийин. Буга чейин көзүбүз менен телевизордон көрсөк, азыр деген өзү жашообузда көрүп атабыз да. Бишкекте да ушундай метро болушун каалайсызбы сиз? Албетте каалайбыз, эмнеге каалабайлы. Бишкекте деле болсо, бара турган дарыбызга бат жетсек, жакшы эмеспи бизге делечи. Метродон чыккан соң аянты 26,6 гектарды түзгөн жан жануарлар зоопаркына сапар алдык. Бул жерде жырткыч хайванаттардан тарта түрдүү канаттуулар жана алыскы Африка өлкөсүнүн жаныбарларына чейин бар экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен кайсыл жерде турарымды сиздер деле билесиздер. Артымда мына зебралар турат. Бул жерде Алматыдагы жападан жалгыз зоопарк болуп эсептелет. Бул жакта кичинекей пони турат. Бул жакта, бул зоопаркта дагы көптөгөн жан жаныбарлар бар. Аларды алдыда биз менен чогуу көрөсүздөр, андыктан алыстабаңыздар.
Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр аквариумдун алдында турабыз. Бул жердин ачылганына бир гана жума болгон. Азыр ичинде көптөгөн балыктын түрлөрү бар экен. Акула жада калса, медузага чейин бар экен. Азыр биз сиздер менен бирге кирип чогуу көрөбүз азыр. Кеттик анда эмесе. Кечке чейин Алматынын кооз жерлерин көрүп, кечинде Бишкекти көздөй бет алдык. Азирет Осмонов, Гүлчөрө Казымкулов, Таң Манай берүүсү.